Диагностический картам срогу бүтүп калыптыр. Азыр лобойду алмаштыргандан кийин лобовое стекло жаракка бар болчу, анда чоң жаракка чоң. Шуну алмаштырганы келдим азыр. Лобойду алмаштырып чыктык. Жаңы оригинал дешти да, билбейм канчалык оригинал. Акчасы ушунча болуптур. Келдим, кудай кааласа, мына 337 же мына машинадан кийин 260 легковой отдельный деп жазып коюптур, бирок водительдер же мунадан кийин же бунадан кийин деп айтышты да. Булардан кийин киребиз, эми Техас моторго күтүп турабыз. Очередь көп болуп, көпкө туруп калат окшойбуз. Бүгүн ишке чыгып калат окшойбуз. Мына лобовой алмаштырганга дагы катуу айдаса болбойт экен. Эми машинанын эгесине айтабыз да. Алмакеге. Алмаке бүгүн дем алыш кылайлы деп. Машинаны Техас мотордан өтүп чыгып үйгө кеттим. Алмакеге машинаны катуу айдабаш керек экен. Бүгүн иштеп эле койсом, убакытта кеч болуп кетти десем, макул деди. Бүгүн ошентип дем алабыз анда. Машинада эле күн өттү да, бирок бүгүн элечи айдабадык го. Мотордо кечки очередь күтүп, Техас моторго келип очередь күттүм. Машина көп экен. Машинанын лобовойун алмаштырганда очередь күттүм. Саат 7:30 болуп калды уже. Үйгө кеттим мен Химкиден Москвага. Үйгө кетип баратамын. Hyundai Solaris 2020 жылы рестайлинг. Solaris экинчи кузовтун рестайлинги. Алдында фараларынан, бамперинен айырмасы. Рестайлингке чейинки 2020-дан башталып ушулар чыгып баштаган. 2017-ден 20-га чейин башка кузов чыккан. До рестайлингке чейин аркасынан айырмасы болгон ушу бамперде чекесиндеги воздуховод деп коюп, ошонун эле айырмасы бар. Башка эч кандай айырмасы жок. Solaris. Так, ички салону. Бул эко-кожа типа чехол. Сидене өзү ткануй эле сидене чехол кийгизип коюшкан. Машинанын эгеси бардык эле ушундай чехол кийгизип коюшат. Себеби чехол кийгизип койсо неме болот да. Кирпир болуп калса арчып койсоң болду. Стеклоподъемниктер электрический, төртөө тең. Көзгөсүн регулировка кыласың, эшигин култап ача турган кнопкасы. Бул жакта бул корректор фараны регулировка кылат, ылдый өйдө кылып. Бул подсветканы азайтып көбөйтөт. Бул датчик давления шиналардын, баллон дөңгөлөктөрдүн давлениясын көргөзүп турат. Жели азайып кетсе жанып калат датчик.
Бул антибукс машинанын кышындасы тыгылатындай сыгалак жерде буксовать этпеши үчүн. Так, пробег 161.201 болуп калыптыр. Температура 27 градус көргөзүп атат, бирок көчөдө 20 градустун тегерегинде эле. Датчик температура просто радиаторго жакын болгон үчүн кондиционер иштеген маалда машинанын мотору өтө ысыганы үчүн ысыктын таасиринен градусту көп көргөзүп калат да. А так көчөдө 20 градустун тегерегинде эле ысык. Комплектациясы Bluetooth бар, магнитофонда штатный. USB подключение кылса болот, флешка. Эки алдыңкы сиденьяларында подогрев бар. Күзгүлөрүндө подогрев бар, аркы лобовойунда подогрев бар. Болду, башка эч нерсеси жок. Bluetooth бар үчүн бул жакта телефон менен сүйлөшсөң болот. Телефон алгандан кийин трубканы алат турган кнопкасы, өчүрө турган кнопкасы. Бул звук радионуку. Бул каналдарды өткөрөсүң. Без звук коесуң. Бул эми жана кнопкалар бияқта немени көргөзсөң болот, мынакей. Канча жүрдү, канча не болду дегендей. Менин камерам, основной камерам, видео тарткан GoPro 5. Мынакей. Шуну тартат. Азыркы тартылган ичиндеги видеолор. Кичине эле видео бар. Бул менин зарядный устройством GoPro'нун батарейкаларына. Так, батарейкасы. Бул зарядный Type-C зарядник. Так. Бул запасной батарейкалары. 6 штук батарейкам бар. Машина боюнча маалымат ушундай. Туугандар, бүгүн машинанын лобовойун алмаштырдык. Мына азыр скотчтолуп турат. Техас моторунан өтүп келдим. Чын эле. Так. Бул жанагы немеси. Лобовой алмаштырдык. Мынакей. Общий слугасы. Ушунча болду. Бул диагностический картасы. 15 июнь 2024 чейин болду. Мынакей бул жакта пробег. Ушундай, достор.